Саламатсыздарбы, Поликлиника медиасынын көрөрмандары. Биз детектор берүүсүнүн алкагында өлкөдөгү саясий жана социалдык мааниге ээ болгон маалыматтарды талдоону улантабыз. Орусиялык рэпер Алишер Моргенштерндин Кыргызстанга келип Бишкектеги музыкалык фестивалына катышары тууралуу маалымат коомчулукта чуу жаратып, түрдүү пикирлер айтылды. Ал тургай бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар Алишер Козубек менен Шайлообек Атазов артисттин Кыргызстанга келүүсүнө каршы пикирин айтып, Маданият министринин чара көрүүнү талап кылышты. Мындан көп өтпөй Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги музыка фестивалынын уюштуруучуларына Моргенштерндин Бишкектеги концертке ырдап чыгуусуна каршы экени жазылган кат жолдогон. Ушундан кийин фестивалдын уюштуруучулары иш-чара Моргенштернсиз өтөөрүн кабарлашты. Маданият министрлиги жогорудагы кадамын орусиялык артисттин чыгармачылыгы каада салтка каршы келери менен түшүндүргөн. Анткени менен социалдык тармактарда артистти Кыргызстанга келтирбөө аракетин Орусия менен байланыштыргандар дагы болду. Себеби Моргенштерн Орусиянын Украинадагы аскердик агрессиясын айыптап, кийин Орусияда чет элдик тыңчы деп табылган. Ошондой эле буга чейинки согушка каршы пикирин билдирген орусиялык Би-2 жана порнофильми топторунун Бишкектеги пландалган концерттери дагы токтотулган болчу. Детектор берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орус-Украин согушуна каршы чыккан ар түрдүү тармактагы адамдардын жана топтордун Кыргызстанда дагы терс мамилеге кабылып жаткан жөнүндө сөз кылабыз. Орусиялык порнофильми панк-рок тобу 10-июнда Бишкектеги клубтардын биринде концерт бермек. Бирок 7-июнда артисттер Telegram каналында Бишкектеги концертти токтотууга мажбур болушкан тууралуу кабарлашкан. Кийинчерээк алар концерттин токтотулган себебин түшүндүрүп, иш-чара өтө турган клубка күч органдарынын кызматкерлери келип коркутушканын айтышкан. Биз альтернативдүү жолду издедик. Бирок Бишкектеги бардык аянтчаларга биздин концертти өткөрүүгө уруксат берилбесин тез арада так даана түшүндүрүп коюшкан. Көпкө созулган сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. Порнофильм тобу Орусия 2022-жылы 24-февралда Украинага толук масштабтуу кол салууну баштаганда дароо бийликти бул кадамын ачык айыптап чыккан. Кийин алар Орусиядан чыгып кетип, Европада башка артисттер менен бирге кайрымдуулук концертин берип, чогулган каражатты согушта жабыркаган украиналыктарга которуп турушкан. Өткөн жылы июнда порнофильм тобунун ВКонтактедеги баракчасы Орусиянын башкы прокуратурасынын талабы менен аталган өлкөнүн аймагында бөгөттөлгөн. Себеби алар баракчанын башкы бетинде сиз музыка угуп жаткан чакта Украинада адамдар өлүп жатат, согушту токтоткула деген жазуу менен Украинанын желегин коюп коюшкан. Былтыр жайында жергиликтүү маалымат каражаттары согушту сындаган үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган артисттердин тизмеси бар экенин кабарлашкан. Порнофильм тобу дагы дал ошол кара тизмеге киргизилген. Би-2 тобунун Бишкектеги концерти 18-июнга мерчемделген. Бирок 15-июн күнү иш-чаранын уюштуруучулары концерт түшүнүксүз себептерден улам болбой калганы тууралуу маалыматты Инстаграмда кабарлашкан. Би-2 тобу 2022-жылы май айында Орусиянын Омск шаарында пландалган концертте «За президента» деген жазуусу бар орус челегинин фонунда ырдоодон баш тартышкан. Ошондон кийин топтун Орусиянын шаарларында өтүүсү пландалган бир канча концерт үзгүлтүккө учураган. Ушул жылдын май айынын аягында топтун солисти Лёва Инстаграмда Орусияга кайтып барбасы тууралуу айткандан кийин Юстиция министрлиги тарабынан чет элдик агент болуп табылган. Министрлик бул чечимине артист Орус Федерациясы анын жарандары жана мамлекеттик бийлик органдарына карата терс пикир айткан, Украинадагы аскердик операцияны сындаган деп түшүндүрмө берген. Айтмакчы, Би-2 тобу дагы Орусияда концерттерге чыгуусуна тыюу салынган артисттердин расмий эмес тизмесине кирет. Алишер Моргенштерн Бишкекте 23-24 июнда өтүүсү пландалган Алга Фест музыка фестивалынын алкагында ырдамак. Бирок артисттин Кыргызстанга келери тууралуу маалымат айрым жарандардын наразычылыгын жаратып, социалдык тармактарда каршы пикирин билдиришти. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар Алишер Козубек менен Шайлообек Атазов артисттин Кыргызстанга келүүсүнө каршы пикирин айтып, Маданият министринен чара көрүүнү талап кылышты. Жаштарыбызга, келечек муунубузга өтө бир терс таасирин тийгизе турган. Дүйнөлүк маданият жана жаштардын саясатынан куулган адамды кабыл алып атасыңар. Же бир динден кабары жок, бир журт бузар десек дагы болот. Шайтанга окшогон денесинин бүт баарын татуировка кылып, шайтандын сүрөтүн тартып алгандарды Кыргызстанга киргизип атасың. Ошол боюнча биз силерден талап кылабыз. Токтоткула мунун. Мына кайрылып атышат кат менен. Токтотконго иш алып барып жатабыз. Мындан көп өтпөй Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги музыка фестивалынын уюштуруучуларына Моргенштерндин Бишкектеги концертке ырдап чыгуусуна каршы экени жазылган кат жолдогон. Ушундан кийин фестивалдын уюштуруучулары иш-чара Моргенштернсиз өтөөрүн кабарлашты. Кийин фестиваль кийинкиге жылдырганын маалымдашты. Алишер Моргенштерн Орусия Украинага толук масштабтуу кол салууну баштай электе эле Дубайга көчүп кеткен. Буга Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Алексей Бастрыкин аны маңзат сатууга айыптаганы себеп болгон. Орусия Украинага согуш ачкандан кийин 2022-жылы 13-мартта Моргенштерн 12 аталышындагы ырынын клибин жарыялаган. Анда согуш тууралуу айтылып, Путинди ачык айыптоо болбосо дагы чоң агалар кыргынга жөнөтүшөт деген саптар камтылган.
большие дяди отправить на бойню. Дядям всегда было похуй, эй. Ошол эле жылы май айында Орусиянын юстиция министрлиги Моргенштернди четелдик тыңчы деп тапкан. Орусияда четелдик тыңчы деп табылган жана ырдоого уруксат берилбеген артисттердин Кыргызстандагы концерттери эмне үчүн токтотулуп жатканы боюнча саясаттануучу Аида Алымбаева «Настоящее время» кызматына пикирин билдирген. Анда саясаттануучу Кыргызстанда Орус Федерациясынын атайын кызматынын таасири дайыма эбегейсиз болуп келгенин белгилеген. Ал эми концертте токтотулган ар бир артисттин жагдайын өз-өзүнчө караш керек экенин айткан. Би-2 тобу өткөн жылы күзүндө концерт берип жүргөнүн билем. Ал кезде эч кандай көйгөй болгон эмес. Бул жылы менин түшүнгөнүм боюнча уюштуруучулар менен келишпей калганы үчүн көйгөйлөр жаралды. Бул жерде атайын кызматтын таасири барбы же жокпу билбейм. Бирок уюштуруучулар өздөрү Казакстандагы негизги уюштуруучулар менен келишпей калышканын айтышты. Моргенштернди ала турган болсок, Кыргызстандагы динчилдиктин деңгээли өтө жогору. Моргенштерндин ырларынын мазмуну динчил топторго жакпайт. Ошондуктан бул жерде атайын кызматка караганда ошолор тараптан катуу кысым болду. Фильм тобуна келсек, менимче бул жерде алар өздөрү да моюнга алышкандай күч түзүмдөрүнүн кандайдыр бир таасири болгон. Ар бир учурду өзүнчө кароо керек. Бирок Кыргызстанда Орусиянын телеканалдары жүргүзүп жаткан пропагандага кошумча атайын кызматтын таасири да абдан чоң. Концерттердин токтолуусунан тышкары Кыргызстанда Орус-Украин согушуна каршы пикирин билдирген орусиялык активисттер кармалып, 6 тургай өлкөдөн чыгарылган учурларда катталууда. Мисалы, согушка каршы чыгып, аскер комиссариятын өрттү деп айыпталган активист Алексей Рожков 6-июнда Орусияга депортацияланды. Тилектештик зонасы деп аталган укук коргоо долбоору активист Рожков Орусияга депортациялангандан кийин тергөө абагына киргизилгенин кабарлаган. Укук коргоочулардын айтымында активистке карата козголгон кылмыш иши Свердлов облусунун Бирзов шаардык сотунда кайрадан карала баштады. Алексей Рожков Орусияда алгачкылардан болуп согушка каршы чыккан активисттердин бири. Ал каршылык иретинде 2022 жылы мартта аскер комиссариятына өрт койгон учурда кармалып, тергөө абагына киргизилген. Ага карата алгач бейбаштык жана өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн версиясы боюнча аскер комиссариятынын имаратында күзөтчү болгон жана бул тууралуу Рожков билген. Күзөтчү жабыркаган эмес, өрт өчүрүлгөн. Ошол эле маалда Рожковду кармаган полиция имаратта эч ким болбогонун билдирген. Кийин Рожковго козголгон кылмыш ишиндеги берене башка бирөөнүн мүлкүн атайлап жок кылуу аракети беренесине өзгөртүлүп, активисттин баш коргоо чарасы каралып, өлкөдөн чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Орусиянын башкы штабы аскер комиссариятын өрттөлүшү теракт катары караларын жана 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы болоорун жарыялагандан кийин Рожков Орусиядан кетүүнү чечип, 2022 жылы декабрдын аягында Кыргызстанга келген. Рожковдун жактоочусу Камил Исабековдун айтымында активист Кыргызстандагы каттоосун узарткан күндүн эртеси кармалып, КМКга жеткирилген. Ал жактан аны аэропортко алып барышып, атайын кызматтын 2 кызматкери Орусияга чейин коштоп барган. Орусияда алардын федералдык коопсуздук кызматынын кызматкерлери тосуп алышкан. Мындан тышкары июнь айынын башында эле согушка каршы чыгып, Кыргызстанга баш байнек издеп келген орусиялык дагы 2 активист кармалды. Орусиядагы солчул бул кыймылынын активисти Лев Скорякин 9-июнда Бишкекте кармалып, Свердлов районунун сотунун чечими менен 1 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Солчул блок кыймылынын маалыматы боюнча Скорякин жана кыймылдын дагы бир активисти Руслан Абасовго карата Орусияда 2021 жылдын декабрь айында бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аларга кылмыш ишин козгоого коопсуздук кызматкерлеринин күнүндө Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын имаратынын жанында өткөн митинг себеп болгон. Активисттер ФСБнын Москванын түштүк батыш округу боюнча бөлүмүнүн жанында от жагып, тексттердин күнү менен деген баннерди илип коюшкан. Андан соң Скорякин менен Абасов кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 7 айдан кийин алар абактан чыгарылган. ОВД инфо басылмасы ушул жылдын 10 январында Абасовго издөө жарыяланып, Скорякиндин иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөнүн жазган. 27 январда Скорякин Орусиядан чыгып кеткен. Февраль айында ал сыртынан соттолуп, апрелде издөө жарыяланган. Скорякин Кыргызстанга ушул жылдын февраль айында келген. Ал Кыргызстанда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине баш байнек сурап расмий кайрылган. Министрликке баш байнек сурап кайрылган дагы бир активист Алена Крылова Бишкекте кармалып 1-май райондук сотунун чечими менен убактылуу кармоочу жайга киргизилгени 11-июнда белгилүү болду. Алена Крылова Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылынын мурдагы маалымат катчысы болгон. Ошондой эле ал Орусияда экстремисттик деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу. Крыловага карата мекенинде экстремисттик бирикме түзгөн деген айып менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Адилет укуктук клиникасынын юристи Марат Кадыров Азаттыкка Крылова Кыргызстандан баш байнек сурап расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, ошондуктан качкын макамын берүү же бербөө чечимин кабыл алынганга чейин аны өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдирген. Юрист эгер баш байнек берилбей калса, анда Орусияга экстрадиция кылууга жол ачыларын белгилеген. Кызыгы Лев Скорякин менен Алена Крылова экөө тең Бишкекте адамдын жүзүнөн танып аныктай турчу акылдуу камералардын жардамы менен кармалган. 13-июнда Кыргызстандын ички иштер министрлиги көз каранды эмес өлкөлөр шериктештигинде мамлекеттик аралык издөө жарыяланган адамдарды видео камералардан танып, аныктоо системасы иштей баштаган, анын жардамы менен 57 адамды кармашканын маалымдаган.
Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн макулдашуусу менен ачылган Кыргыз-Орус славян университетинин согушта айыптаган окутуучулардын кызматтан жапырт алынуусу дагы дал ушул июнь айына туш келди. Алгач эле окуу жайды ачылгандан бери жетектеп келе жаткан ректор Владимир Нефадьевди кызматтан алынганы маалым болду. Кактус медиа билдиргендей, Нефадьевди кызматтан алуу тууралуу буйрук Москванын өзүнөн келген жана мындай чечим ректор үчүн күтүүсүз болгон. Муну менен бирге университеттин жаңы жетекчилиги кийинки окуу жылынан тарта 20 чактуу окутуучу менен эмгек келишимин узартпай турганын билдирген. Алардын арасында профессорлор, кафедра башчылары, факультеттин декандары бар. Университет мындай чечимдерге түшүндүрмө берген эмес. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары окуу жайдагы кызматтан алуулардын себебин окутуучулардын жаш курагы менен байланыштырышкан. Бирок окуу жай мындай божомолдорду четке кагып, кадр саясатындагы өзгөрүүлөрдү окутуучулардын жаш курагы менен эч кандай байланышы жок экенин кабарлаган. Окуу жайдын кызматкерлери Кактус медиага кызматтан жапырт алуулар боюнча комментарий берип, Москва буроолорду бекемдеп, университеттеги башкача ойлонгондордон арылууну чечкенин божомолдошкон. Себеби иштен четтетилип жаткандар Орусия Украинадагы аскерий агрессиясын каршы көз караштарын билдиришкен. Алардын бири мурдагы проректор Анес Зарифян. 14-июлда Зарифян проректорлук кызматтан алынганы белгилүү болду. КРСУ кызматтан жапырт алуулар тууралуу расмий түшүндүрмө бербесе дагы, Москвада каттоодон өткөн Сагынрадар сайты бул окуялар боюнча макала жарыялаган. Анда Славян университетинде орус салык төлөөчүлөрдүн акчасына профессорлор ректордун макулдугу менен русофобиянын очогун жандырганы жазылат. Кыргызстан Орус-Украин согушу башталгандан бери нейтралдуу позицияда экени айтылып келет. Бирок жогорудагы саналып өткөн фактылар өлкөнүн нейтралдуулугуна шек келтирбейби деген суроону жаратпай койбойт. Сиз Поликлиника медиасынын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.